Бул жигиттин маалыматын кыргыз бийлиги тез арада аныктап тактап берсин. Мен уже түшүнүп турам, бул подстава экенин. Бул адамды уруп, сүйрөтүп койсо болот. Көрүнүп турат го КВТсинден таяк жегенин. Эки элдин бири-бирине болгон мамилесин көрүп туруп, көрө албагандардын кылганын деп кабыл алдым мен. Эл чындыкты билсин. Казакстанда 5135 адам кармалып өлкө 2 жаатка бөлүндү. Анын ичинде киши өлтүрүшкөн үчүн 134 адам СИЗОдо, 516 адам тергелип жатат. Полиция 125 кылмыш иштерин козгоп жатат. Казакстандын бийлиги мындай башаламандыкты өз күчү менен баса албасын түшүнүп, ЖККнун жардам сурап кайрылган. 6 январда Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун макулдугун берди. Көп убакыт өтпөй Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун аскер күчтөрү Казакстанга кире баштады. Токаев ЖККнун алкагында жардам көрсөтүп жатканы үчүн Армениянын премьер-министрине, Орусиянын, Кыргызстандын, Беларустун жана Тажикстандын президенттерине ыраазычылык билдирди. Жашырынып жаткан жоочулардын топтору даярдыктарын мамлекет кантип уктап билбей калганын сөзсүз аңдышыбыз керек. Алматынын өзүндө эле 20 000 бандит кол салды. Алардын дээрлик бардык облустардагы аскердик, административдик жана социалдык объектилерге карата акциялары так даярдыкта жүргөнүн, башкарылып турганын, жогорку чабуулдук даярдыкта жана зомбулук менен жүргөнүн көрсөтүүдө. Жоочулардын сырткары идеологиялык диверсия, дезинформация же фейктер менен алектенген, же элдин маанайын манипуляцияланган адистер иштеди. Сыягы даярдык жана жетектөө менен бирдиктүү командалык пунктта жүргүзүлөт деп айткан Токаев. 1991 жылдын 15 майында СССРден калган бир топ мамлекеттер Армения, Казакстан, Кыргызстан, Орусия, Тажикстан жана Өзбекстан Жамааттык коопсуздук келишими уюмун түзгөн. Кийин Азербайжан, Грузия, Беларусь кошулган. Бул келишим 1994 жылы күчүнө кирип, 5 жыл сайын узартып туруу каралган. 1999 жылы Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия, Тажикстан бул келишимди узартышып, Азербайжан, Грузия, Өзбекстан келишимди токтотушкан. Жамааттык коопсуздук келишим уюму ал кезде күчкө кире элек эле, ошондуктан Кыргызстандын аймагына 1999 жылы мажахеттер кирген учурда Жамааттык коопсуздук келишим уюму эч кандай саясий жана аскердик жардам бере алган эмес. Тескерисинче, мурун Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө болуп жүргөн, ал кезде Ислам Каримов президент болуп турган Өзбекстан мажахеттерге сокку урабыз деген шылтоо менен кыргыз айылына сокку уруп кеткен, дейт Азизбек Келдибеков, Булакназар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Бауырлар бор ачса борго тебишет. Казакстандагы ызы-чууну кыргызстандык жас ырчысы Викрам Рузахунов уюштурган деген маалымат социалдык тармакта желдей тарадагы. Жооп катары журналист Дайырбек Орунбеков пикирин билдирди. Казакстанда 10 миңдеген адамдар көчөгө чыгышты. Аларды Казакстан телеканалынын версиясы боюнча сүрөттөгү Бишкектен барган жумушсуз жигит уюштуруптур. Бауырлар, силерде эч нерсе жок экен, биздин силер үчүн тынчыбыз кеткенине, силерге тынчтык тилеп кабатыр болгонубуз үчүн өкүнүп жатабыз. Мамлекеттик деңгээлде эксперттериңер, чорнуйларыңардан бери биздин элге көп шубап жатасыңар. Казакстанга кыргыз жараны кирүүгө чек ара жабык. Алматыга самолет менен гана барат. Билеттин басы $300. Кайсы келеси $300 билет алып, Алматыга барып магазинге кирип нан урдап жейт. Кыргызстанда дагы бир жыл мурун тополоң болгон, эч ким мародёрчулук кылган жок. Ошон үчүн казактар уялгыла. Силерге дайым бор тартып келгенбиз, ачыкка калганда сактап калганбыз. Өзүңөрдүн ички көйгөйүңөр үчүн башка элдин болгондо да бир тууганыңардан күнөө издебегиле. Сүрөттөгү жигит улуттуу уйгур Казакстанда коммерсант болуп жүргөн экен. Учурда ал жакта иштеген кыргызстандыктарды кыйнап, жалган көрсөтмө берип аракет кылып жатыптыр, дейт Дайырбек Орунбеков. Казакстандагы ММКлардын жасаганы кыргызстандыктарга талкуу жаратты. Азамат Айтбаев, урматтуу мекендештер, бул жигит кыргызстандык жас ырчысы Викрам Рузахунов экен. Демек казак бийлиги кысымга алып эле зордуктап, видео тартырып мойнуна алдырып коюптур да. Атыргүл Кожоева, жаш бала экен, Токаев айткан миллион казакты ушул кичине бала алып чыгыптырбы? Казактар тийишип жаткандай провокация курулай доомат. Казак бир туугандар, кыргыз эли, силерде болуп жаткан окуяга ичибиз ачышып жатабыз. Кыргыз бир туугандарыңарга жалган жала жаппагыла. Кыргыздар эч качан бирөөнүн элине барып тополоң уюштурбайт, эч качан урулукка барбайт. Кыргыздарды кыйноого алып туура эмес көргөзмө албагыла. Кудайдан коркула, мындай тополоң бизде бир жыл мурда болгон, бир да талап тоноочулук болгон эмес. Кыргыздарга көй жаппагыла. Бир кыргызды эч качан 1000 казак укпайт, ушул жагын жакшы ойлонгула. Айнура Жээнбекова бул деген жас ырдаган кыргызстандык артист го. Инстаграм баракчасы бар, какой коммерсант. Асен Нуралиевич, Казакстандагы энпочулардын иши деп баалайм, жеке оюм. Рахима Эрназарова кыргыз элине арам оюн агытса, кой деп коёр, бир аттуу баштуу казак чыкпаса, анда Кудай эле жазасын берип коет. Айкөл кыргыз элинин жүрөгү тоо, мээрими чексиз. Кудай колдогон ынтымактуу элибиз. Мындай акмак эки элге чагымчылдык кылгандар жок дегенде акыл эстүү акын төкмөлөр, маданият кызматкерлери казак элине кайрылуу жасап койсо керек. Күтөбүз. Кыргыз элине тынчтык, аманчылык болсун. Кубат Ажыбаев, бауырлар бор ачса борго тебишет да. Тимиркул Булашбаев, убакыт өтөт, дагы башка версияларын ойлоп таап, аны эле бизге аңтара салганы калды окшойт. Жанагы 20 000 террорчулар кыргыздар деп чыкпаса болду эми. Жумабаев Авламбек, мында казак элинин күнөөсү жок, эл тынчтык тилеп, коррупциялашкан бийликтин кетишин тилеп
отурат. Муну элдин алатына татыган бийликтин медиа чөйлөрү кылып жатат. Аида Надырбекова бул боюнча УКМК иликтеп так жооп алыш керек. Бул ким чын эле кыргызбы? 90 000 теңгеге алданып, кыргыз баласы Алматыга учуп барбаса керек эле деп ишенип турам. Турсунбек Жунушбаевич, негизги казактар чырдын башын бизге кыргыздарга түртө салчудай болуп калды өңдөнөт. 100гө жакын террорист коңшу мамлекеттен адамдары кармалды деди. Балким кийин ошолор кыргыз экен деп коюшат. Сыймык Жапыкеев деген 5-январда өзү мен казактарга кеңеш берип турдум деп айтып салды. Токаев өзүн ак көрсөтүү үчүн сөзсүз күнөөнү башка жакка оодарат. Өзбектер биз башка мамлекеттин ички ишине килигишпейбиз деп койду. Тажиктер менен алакысы мурдатан жакшы, крайний болуп кыргыздар эле калат окшойбуз. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. МПОчулар батышчылдар кимдер кандай адамдар экенин түшүнүшпөй же болбосо түшүнгүсү келбей жүргөндөр болсо билип алгыла. Өзүн Казакстанга, казак элине күйгөн патриот көрсөтмүш болуп сыртта бир нече жылдардан бери качып жүргөн азыркы күндө Казакстанда болуп жаткан бардык эсепеттердин башында мен турамын, мени уюштургам деп мойнуна алган Абзиялов деген бузуку мына бүгүн батыш өлкөлөрүнө жана Американын президентине кайрылыптыр. Казак бийлигине санкция киргизгиле деп санкция эмне экенин баарыбыз жакшы билебиз. Санкцияны Орусия окшогон күчтүү державалар гана көтөрбөсө, бул деген элге келген жут кымбатчылык, атуу, ачарчылыкка жеткире турган балекет эмеспи? Өз элине санкция каалаган Абзиялов окшогон акмактарды ээрчиген жарты миллиарда көп дүйнөдө. Бир сонун жашап жаткан жашоочулардын өздөрү бүлүк салышып, өрттөп, талкалап, кимге зыян алып келишип жаткандарын түшүнбөгөндөрдү маңкурт дегенден башка эмне дейбиз? Абзияловдой батышчыл бузукулар бизде деле тулуп жатат. Ал Оту аянтында Ак үйдүн алдында өкмөт үйүнүн сагалашып күндө эле басып жүрүшпөйбү? 2019-жылы коронавирус күчөп турган маалда Чолпон Жакупова баш болгон биздин батышчыл НПОчулар бүткүл дүйнөлүк донорлук организацияга арызданышып кат жөнөтүшкөн. Каттын мааниси төмөнкүдөй мааниде. Кыргызстанда демократия тепселеп, сөз эркиндигине тыюу салуулар болуп жатат. Ошондуктан коронавируска карата Кыргызстанга бериле турган жардамды токтоткула дешип, каратып туруп кыргыз элине кыянаттык кылышкан. МПОчулар батышчыл Сооронкулова, Токтокунов, Жанар Акаев, Текебаев сыяктуу батыш десе качан күлгөн аталары тирилип келгендей сүйүнгөндөрдү тыйбасак, бизде да жакын күндөрдө Казакстандагы каргашуулар кайталанышы мүмкүн. Эң жаманы бизде батышчылдар 100 000 деп саналат. Башканы айтпаганда деле кыргыз экенин алда качан унутуп, тырмактарынын учунан, чаштарынан тамырларына чейин батыш болуп калган Отунбаеванын ойроң салган өнөрлөрүн канча жолу көрдүк. Отунбаева, Атамбаев, Текебаевдин кесепетинен түштүктүн өзүндө эле миңдеген адамдар бөөдө өлүп кетишпедиби? Алигичи ал окуяны эч ким козгогусу ачыкка чыгаргысы келбейт же коркушат. Биз бир убактарда Андижанда болуп өткөн кыргынды айтып өзбектерге күлгөнгө акыбыз жок. Себеби бизде деле түштүктө 2010-жылы дал ошондой кыргын болуп алигичи жапты боюнча жашырылып турат. Өзбекстанда болгон ошол окуя үчүн Каримовдун башынан бир тал чач түшпөсө, ош кагыланын уюштурган, жасаган, ишке ашырган убактылуу өкмөттүн террористтери как будто эч нерсе болбогондой биз менен катар жашап эле жатышат. Атүгүл бизден жакшы бай жашоодо жашап жатышат. Болбосо убактылуу өкмөттүн шакалдары байлыктарын дал ошол түштүккө өлгөн байкуштардын канынын эсебинен жыйнап алышкан. Ойлонуп олтуруп түштүк элинин сабырына, салттык кармаган адатына, кыргыздын жашоо менталитетин бийик көтөрүп жашаган ыйманына таң беремин. Арадан 11 жыл өтсө дагы кек сактабай, чачтарын жулуп, беттерин тытып, Ак үйдү көздөй аңкылдап чуркашпай, бардык нерсени Кудайга салдык дешип тынч жашап келе жаткандары кубандырат. Болбосо Атамбаевди коргогон кылмышкерлер экенин билип турушуп, колдогон үйүнө барышып, элди бөлүп жарган, өздөрүнчө республика түзүп алган Атүгүл ушул күнгө чейин Атамбаевди чыгарып бер дешип Ак үйдүн алдына бошотпогон жоонткорлорго окшоп калышмак. Ал эми Абзиялов окшогон өз өлкөсүнүн үстүнөн арызданган батышчыл бузукуларга арабыздан орун жок. Биз тынч жашайлы десек, эң боло Ак үйдүн эшигин сагалаган, плакаттарын көтөрүшүп, Борбор шаардын так ортосуна булгаган. 8 март улуу майрамды шерменде жүрүшкө айланткан азыркы элдик бийликке каршы чыгып жатышкан таштандылардын шаарыбызды тазалашыбыз керек. Жетишет, митинг деген ата бабабыз билбеген, колдонбогон балекетти таптакыр токтотушубуз керек деп Шауу Мырза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин.